Бүгүнкү күндө тил үйрөнүү үчүн ар түрдүү методикалар бар. Эми жаш бөбөктөргө арналып чыгарылган сөз билиги аппаратынын жардамы менен англис тилин окутууда ата энелерге бир топ жеңил болгону турат. Бул аппаратты Кытайда жашаган кыргыз жараныбыз Максат Мухтаров иштеп чыккан. Бул тууралуу кабарчыбыз Махабат Шакированын материалында. Сен менен таанышканыма кубанычтамын, балакай. Картаны таап, мен менен ойноп кой. Бөбөктөр үчүн иштелип чыккан англисче сөздөрдү үйрөтүүчү бул жабдык балдар үчүн абдан ыңгайлуу. Оюнчук ойногондой эле карточкаларды алмаштырып салып отуруп тил үйрөнүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Жаш балдардан баштайын дедим. Карточка 220 сөз бар. Бул кыргызча, англисче айтылат. Англисчесин мен ошо Америка акценти менен, мисалы, могул жерде butterfly деген көп эле, мисалы, butterfly десеңиз жакшы ушуп калат. Butterfly деп айтам, аны жакшы угат жаш бала, анан ошентип Америка акценти менен англисче үйрөнө баштайт сөздөрдү. Dolphin. Бака. Frog. Бул аппаратты иштеп чыгарган мекендешибиз учурда Кытай мамлекетинде жашайт. Максат Мухтаров Ош облусунун Ноокат районунун тургуну. 20 жыл өз мекенинде, 23 жылдан бери чет өлкөдө жашап келет. Англис тилин мыкты өздөштүрүп алган каарманыбыз чет өлкөгө биринчи жолу 2001 жылы чыккан. Германияга барып Гейлберг университетине англистика жана экономика бөлүмдөрүнө окууга тапшырып, 3 курсунда студенттик алмашуу программасы менен Американын Огайо штатына кеткен. Ал жактан окуусун аяктап, ошол эле университетке магистратурага тапшырган. Бирок окуусун таштап 2009 жылы Орусияга келип, тил курсун ачып, англис тилин үйрөтө баштайт. Эң жакшысы акцентти, анткени биз туура эмес англисче, туура эмес орусча сүйлөп алсак, аны оңдош кыйын да. Я с вами разговариваю десеңиз, баягы уже акцент болуп калса, адамдарга башкача сезилет да. Бул акцент произношение мынтип айтам силерге, мисалы орустарда сөз бар го, по одежке встречает, по уму провожает дейт да, мындай. По одежке кийим менен тосуп алат, аны акыл менен узатат дейт да. Тилде кандай болот? Произношениясы менен тосуп алат, анан грамматика, анан сөз байлыгы менен узатат дейт да. Ошон үчүн бир жерге биринчи эле адамдын жакшы произношениясы болуш керек да. Кыргыз тили болобу, орус тили болобу, кытай тили болобу, өзүнүн тилинде аябай жакшы бир өзүнүн тилинде сүйлөсөңүз, анан жакын көрүшөт. Ошого эгер орусча без акцент сүйлөсөңүз, акценти жок, америкалыктардай сүйлөсөңүз, алар өзүнө жакын алышат. Ошон үчүн жаш балдар эгер ушул нерсени алып балдарыңыз ошо жакшы туура произношение менен өсө баштаса, бул 224 сөз бир жаш балага эми кичине эле дейсиздер, жок. Тем более произношение жакшы болсо ушундай окумаш. Мекендешибиз Кытайда дагы англис тилин туура сүйлөгөндү үйрөтөт. Аны менен катар өзүнчө бизнес ачкан. Бүгүнкү күндө Максат Мухтаровду мыкты коуч катары дагы таанып келебиз. Көтөн китеп да, сөзү кичи. Бул аппараттын дагы бир өзгөчөлүгү балдар англис тилин эле эмес, Америка акценти менен сөздөрдү туура айтканды үйрөнүшөт. Сөздөр каарманыбыздын өзүнүн үнү менен жаздырылган. Картошка. Potato.